Саламатсыздар урматтуу Алдыба долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн 28 сентябрь, эртең мененки саат 10 болуп калды. Кожомкул атындагы спорт ордосунун алдындабыз. Бул жерге ошол Баткенден келген жарандар топтолуп жатышат. Бүгүн буларды айылга алып кетет деген маалымат болгон. Саат 9да машина келет, чогулгула деген экен. Булар келиптир. 1 саат болду. Азырынча машинасы келе элек. Элдер ушул жерде чогулуп атышат. Кайра Баткен жергесине кайра кайтабыз үйлөрүбүзгө деп. Бул жолу машиналарда дагы отурушат тыштардачы. Салам алейкум аксакал. Айылга кайтасыздарбы эми? Ооба, кайтабыз. Ким тарабынан айтылды эле? Канчага алып кетет дедиле? Уналар көрүнбөйт го. Уналар саат 12-ге келет деди. 12 келет деди. 9га чогула деп турго? Чогулуп турса 12-ге чейин, 9-дан 12-ге чейин чогулап турат да. Кимтер өкмөт алып барабы? Билбейм, мен кабарым жок. Келгиле машина бар дегенде келдим. Мында угуп кулак сөзмө-сөз угуп эле, Ушу күнгө чейин кайякта жаттыңыздар? Мына арча кетти. Кимдикинде? Квартира. Квартирада ким төлөдү аны? Жок, мен да. Мына кызым бар да, шунун жанында турду. Ар ким өзүнүн туугандарыныкындабы? Кандай жакшы карап атыштыбы келгенден бери? Жакшы, мындай күндө жакшы карабаса болбойт да, жакшы карарлар, жакшы алалар. Бары сызап күндүлөр. Айылдагы үйлөр айыл тынчпы негизи үйлөрүңүз? Бирок азыр көрбөдүк го тынч бектер. Коркпой атасыңарбы кайра кайткандан? Жок, бар коркунуч болот. Болот. Рахмат.